Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Мына ошо кыргызга көктөн буйрулуп, кайыптан илим түшкөнү, сунуш, талап, тапшырма түшкөнү рас. Ушунун далили бул кылымдын мыйзамы түштү деп айтсак болот. Доордун талабы түштү десек, ушу кылым мыйзамы күн өткөн сайын күчүнө кирип атат. Адамзаттын акылы, амалы, аргасы кетип турган мезгил дүйнөдө. Өздөрү ойлоп чыккан каражат, саясат, ажал азап болуп, бүгүнкү күндө адамзатка теңир мыйзамы канат болот. Алар азап болсо, теңирдин мыйзамы канат болот. Ушу ааламга көтөрүлгөнгө, өйдөлөгөнгө. Азыр көп жылдык эволюцияны басып өтүп адамзат. Көп системаларды басып өтүп, ошо акыркы доор, алтын доордо адам бир теңир деген эволюцияга, дагы бир этапка келди. Ошо теңирчилик деген заман башталып атат. Теңирчилик деген ошо адамдын өсүп теңирдей касиетке ээ болушу. Же ааламды биз теңир деп коебуз го, көкө теңир деп. Ошо көктөгү бир кереметке жетиши, ошол сыпатка өтүшү, ошол түшүнүккө жетиши, ошол көктүн ролун аткаруу. Демек ошо теңирчиликтин элчиси батыштын техникасы болот деп ааламдан берилет. Анысы кандай, ушу батыш техникасы аркылуу кыргыз журтуна кайбир буйрулган адамдарга ааламдык сабак. Бүгүнкү ааламдык сабактын темасы кыргыздын касиети, кыргыздын орду, кыргыздын жашоого жаралуу максаты, бөлөк улуттан өзгөчөлүгү, өңбөстүгү, өлбөстүгү, мына ушул жөнүндө болмокчу. Ошо ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү кызматта болот. Мисалга, ааламдык дастан айтылган жерде чоң, ирээттелүү, тазалануу болот деп ааламдан берилет. Ал ааламдык дастан, бул ааламдык закон. Ошол сымалы ааламдык дастан айтылган жерде чоң тазалануу, ирээттелүү жүргөндөй, ааламдык закон айтылган жерде дагы аалам күчтөрү кызматта болот. Арбайлар, көзгө көрүнбөгөн дүйнө ээлери, Кудай анын улуу кызматчылары кызматта болот. Мазар ээлери, жөлөмөгүчүңөр, ата тээңердин арбагы. Ошондуктан жоопкерчилик менен сабакка, талкууга, катышууга жоопкерсиңер силер. Бул силердин жоопкерчилигиңер. Биринчиден ушу телефондорду өчүрүп, эски жашооңорду эске албай, эски пендечиликче учурчак тутунуп, сыймыктануу менен денеңиздерди бошотуп, жөлөнүп отуруп, жатып керек болсо. Бул ааламдык кут илими бул. Кудуреттүү улуу табылга. Кутулдуңбу карысыңан дейт го. Кутулуу деле бул өзү кут да. Бир карзынан кутулуу деле. Кайгысынан кутулуу дагы бир кут да. Оорусунан кутулуу дагы бул кут да. Кут болсун, куттуктайм. Куткаруучу, куткарчы дегендин баары кут болсун. Кут жалгасын, кутуң учпасын. Ошо кут бул өзү энергия, аалам, периште, жан.
эй кут учуп калыптыр деп койгон деле. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, кыргыз өзү кут ааламдан келген. Кутубузду тааныбай жүргөнбүз, кутубузду учуруп алганбыз. Кут ой, кут ай. Кудай өзү бул кут. Ошондуктан ошо кут берүүсүндө, кутту кабыл алуу убагында, кут сабагында өзүңүздөрдү аябай жоопкер сезиңиздер. Басып жүрүп көрбөңүздөр бул эфирди. Отуруп жоопкерчилик менен. Ааламдан так берилет. Ата тегиңдин арбагы кызматта болот. Кудай анын улуу кызматчылары кызматта болот. Мазар ээлери жөлөмөк үчүн кызматта болот. Сени таразалайт дейт. Салмактайт, сага сунуш киргизет, сага тапшырма берет. Бионур энергия аркылуу операция жасайт. Калыптандырат улуулук сыпатка, ушу арбайлык, периштелик, адамдык сыпатка. Касиет жайгаштырат. Качкан касиетиң жайгашат. Ошон үчүн жана оорудан айыгып атам деген. Ошон үчүн жоопкерчилик менен өзүңүздөрдү сезип, сыймыктануу менен, бая бир таза абадан деле дем алайын деп адам мындай жел болгон жакты карайт. Же бир акча табайын деп деле изилденет. Мурунку жашоо бир каражат үчүн чуркасаңыз, азыр касиет үчүн чуркаңыз. Мурун жашооңузда каражат топтосоңуз, аны короткуңуз келбесе, азыр сиз касиет, энергия топтоңуз. Аны коротпоңуз. Анткени энергия, касиет тоору келди. Ошондуктан денеңиздерди бош кармап, өзүңүздөрдү аябай бошотуп, сыймыктанып, ошо энергия алайын деп, ошо качкан касиетим келди деп, кабыл алдым деп, ыраазымын деп отуруңуздар. Кадимкидей энергия жүрөт, өтөт. Мына ушу кыргызга кут түштү. Куттун далили арстан алай деп берилет ааламдан. Эми сен деп сүйлөсө, анан мен деп сүйлөйм да. Мисалга, моюдун ээси ким десе, менмин дейсиң да. Корооңду шыпырып койбойсуң, же көчөгүңдү тазалап коюп десем макул дейсиң да, сен жоопкерсиң да. Ошол сымал бул ааламдык илим дагы аян катары жазылып, арстан алай өткөнү закон болгон. Ошо ааламдык закондун ээси менмин. Мен деп сүйлөбөсөм өзү энергия иштебейт. Моюдун ээсимин дебесең, сенде энергия иштебейт да. Билбейм, анан таң, анан аялым билсин десең, ал өзү туура эмес го. Балаң келип деле сенден бир кайрылуу кылса, же бир багытын сураса, же жолун сураса, таң билбейм балам, анан жестеген кеңеш айтчы, анан балдысыман сурап көрөйүнчү десең болбойт да, балаң ошол жерде өчүп калбайбы? Ошо сыяктуу мен деп сүйлөйм. Себеби ошо арстан алай деп берилет ааламдан. Мына биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Мындай эле акыл менен эле. Мына өнүккөн мамлекеттер тирешип атат. Жер талашып атат, байлык талашып атат. Барып Кырымды менчиктештирип алды. ДНР, ЛНР менчиктештирип алды. Анын туура эмес деп батыш мамлекеттери, Америка Россияга санкция коюп атат. Баш бармагын көрсөтүп, болгон оружиясын көтөрүп атат. Мисалга, ушу менен башкарылабы дүйнө эли? Ошо саясаты менен, санкциясы менен, оружиясы менен? Жок, аны менен башкарылбайт. Ооба, бириненки каражаты күчтүүдүр, биринин оружиясы күчтүүдүр, бирине тап берип атат. Мисалга, аны менен башкарылбайт. Эмне менен башкарылат дегенде, же ошол батыш өлкөлөрү, Россия да өзү батышка кирет, аалам тили боюнча.
башкарбайт дүйнөнү. Кыргыз башкарат. Анда кайра келели анда. Кыргызда эмне бар? Эмнеси менен башкарат кыргыз? Оружиясы жок болсо, каражаты жок болсо, саясаты жок болсо, не менен башкарат? Кыргыз касиети менен башкарат. Мына көктөн буйрулган көк китептин сыйкыры менен башкарат. Улуулугу менен башкарат. Унчукпастыгы менен башкарат. Теңирчилиги менен башкарат. Тегиздиги менен башкарат. Калыстыгы менен башкарат. Кантип башкарат дегенде бүгүнкү күндө башкарып атат Кыргыз азыр. Чынбы? Чын. Эми далилдеп берейин. Кантип башкарып атат Кыргыз дүйнөнү дегенде. Кудайдан буйрулуп, Кыргыз элинин жан дүйнөсү Кудайга жарактуу, жакын, жөнөкөй болгондуктан Кудай өнүккөн мамлекеттерди бир мүнөзгө, бир идеяга адамзатты бириктириш үчүн Кыргызга илимин берди. Сыйкырын берди, керемет касиетин берди. Аны ага бир адам калыптанып алды. Арстан Алай. Тагына отуруп алды. Кантип эми ошо Кыргыз башкарат дегенде, Кыргыз ким? Кыргыз улуу. Кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жойулат. Улуу Кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Улуу Кыргыз улутка бөлбөйт. Эгер бөлсө өзү утулат, соттолот. Эмнеге? Делип келгенде эле улуу Кыргыз да бул улуу теңирлик, кудайлык сыпат болуп атат. Башында болгон, башаттан бери болгон. Ошол Арстан Алай айтты өткөн эфирде. Мен жаңы Кудай экенмин. Эски Кудай банкрот болуптур. Ал ийнян экен, ал тозок экен. Мен бейиш экенмин. Мен эми ушу керемет кудуретим менен дүйнөнү башкарат экенмин деди. Кантип уялбай айтып атат Арстан Алай? Жаңы Кудай менмин деп. Же болбосо кантип уялбай Арстан Алай айтып атат? Кыргыз дүйнөнү башкарат деп. Кантип коркпой айтат? Далили барбы? Бар. Ошондо адам Кудайга кантип айланат? Адам же Кыргыз дүйнө элин кантип башкарат делгенде, жөнөкөйлөштүрүп айтайын. Мисалы менен. Мисалга, эненин кардына бир тамчы эркектен суу тамды. Суудан бала пайда болуп атпайбы? Суу балага айланып атпайбы? Суу тамгандан кийин эне жоопкер болуп калып атпайбы? Эне уйку тартып, уктап жатып, көзгө көрүнбөгөн энергиядан энергия алып, талгак болуп, бир мүнөздөрү кичине бир аз өзгөрүп, бир нерсени сүйбөй бир убакыт. Караңыз, бир тамчы суу эмнеге айланды? Адамга айланды. Көрүнө энергияга айланды. Алей наристе жаралды, жарык дүйнөгө келди. Карындан чыкты. Аны өстүрдү. Акыры барып ал жигитке айланып атат. Ал буралган бир кызга айланып атат. Анан ал энеге, бала атага айланып атат. Мезгил өтүп, чоң атага айланды, чоң энеге айланды. Мезгил өтүп, жаны кайда кетти? Ааламга кетти. Арбайга айланды, арбакка айланды. Алты катар ааламды басып өтүп, арбайга айланды. Же кайра наристеге айланды. Периштеге айланды. Мына. Көрдүңүзбү, бир тамчы суудан адам жаралып аткандан кийин. Демек, бүгүнкү күндө адам ааламдык түшүнүк менен
арбайга айланса болот экен бүгүнкү күндө. Кудайга айланса болот экен. А кантип арстан алай айланды? Кантип арстан алай бийлик жасайт? Кантип чын эле кыргыз дүйнөнү башкарат? Делгенде мына биз ойлоп жүргөнбүз. Ааламда ошо Кудай мага тагдыр буйруйт, мени оорутат, менин жанымды алат, мага бакыт буйруйт деп. А көрсө Кудай деп күтүп жүргөнүбүз бул арбайлар турбайбы? А далили ата жолунда эмне деп атат? Пата чыгарып айтып атпайбы? Сенин жолуң ачып койдум, сен ден соолугуңду оңдоп койдум, ак батамды чачып кеттим, ооруңду алып койдум деп мисалга. Арбай, байтык атабы, манас атабы. Караңыз, адамды ким башкарат экен? Алладан, Алла 8-7 катар аалам бар, 7 катар жер бар деп кыргыз айткандай, 7 күн 7 түс бар деп, эми аны 18 000 ааламга көбөйтпөй эле. Кыскачараагын эле бергенде. А 7 катар дүйнөнүн ээси адам ата ойнай баштаган арбайлар турбайбы? А 8-чи катарда Алла бар экен. Алланын сен барсыңбы, жоксуңбу иши да жок экен да. Анын астында адам ата ойнай баштаган арбайлар мына. Жаныңды алат экен, оору буйруйт экен, кырсыктырат экен. Демек, арбайлар эмнеден жаралган? Жерде жашап өткөн адамдын рухунан жаралган. Рухтан, жандан, арбактан. Арың турайын. Жаның барбы деп кыргыз тилдейт го. Анысы кандай ошо жандан, ардан, арбак, дух. Анан арбай, ал байыган, энергиясы толтура. Мына, көрдүңүзбү? Демек, жана бир тамчы суудан адам жаралып атса, бүгүнкү күндө илимиң колуңда турат, энергияң келип атат. Арбай, периште, тегерегиңде жүрүп атат. Сен калыптансаң, демек ошо арбайлык сыпатка жетет бекенсиң. Арбай ошо жан алат бекен. Арбай жан оору буйруйт бекен. Арбай табият аркылуу адамзатты башкарат бекен. Мына сен ошол деңгээлге жеткен кезде сен дүйнөнү башкара алат экенсиң. Ошентип саясаттуу мамлекет эмес, каражаттуу мамлекет эмес, касиеттүү кыргыз дүйнөнү башкарыш керек жаңы доордо. Кыргыздын каалоосу үй салып бер дебейт. Ал менчикке иштебейт. Басып алайын мамлекетти дебейт. Тетирсинче көккө айлангылачы дейт. Арбайлар деле келип мына ата жолундагыларды эмне деп атат? Ааламга гана үндөп атат. Арбайга, ааламдагы арбайга эмне акча керекпи? Жок. Аял керекпи? Жок. Акча саясат керекпи? Жок. Көрдүңүзбү? Анысы кандай? Кыргызда ошол сыпатка калыптанып атат дагы, тирүү арбай катары дүйнөгө сот жүргүзүп атат. Мына, урматтуу улуу журтум. Эски Кудай банкрот деп эми ааламдан берилет, так. Анан ойлоносуң, бул кандай банкрот делгенде анан кайра Кудай дей берсең, ал кул сезимиңди эле башкарып келген дейт. Ал теңдешсиз энергияга жеткен адам Теңирдин кереметин иштетет делет. Караңыз, мына теңирчилик деген ошонун энергиясын иштетип, мына дүйнөнү арстан алай тобу менен ок болуп отуруп алып, талкуу кылса ошо толкун дүйнөгө кетип атат. Бул жерде так берилет. Ааламдык кысматтагы адамды же бүткүл адамзатты ойлогон адамды Теңир кийип алат. Ал адам дүйнөлүк кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет деп. Анан мына ааламдык кызмат үчүн менде эч ким жанын үрөгөн жок бул жаңы доордо. Канча каражат төгүп ошо гезиттерге кетирдик эл түшүнсүн деп. Канча каражат төгүп теледен сүйлөдүк. Канча каражат төгүп ошол коротуп батыш өлкөлөрүнө барып келдим. Ошо адамзатты ойлогон адамдар бар деп. Москвалап жүрдүм. Ошо орус элинде орду бар деп. Көрдүңүзбү? Ошо ааламдык кызматтагы адамды Теңир кийип алат. Кудай жоюлуп кеткен жок, ал энергия.
Ал энергия, ал материя эмес, ал мындай бир оокат эмес. Бул энергия. Мына мунун батарейкасы короп атпайбы энергия катары. А өзү ордунда турат. Ошо сыяктуу бир адамды кийип алды. Ааламдан так мени эскертет да. Сен жаңы Кудаймын дебесең, анда адам өз багытын таппай атат, жолун таппай адашып атат дейт. Ана мен ойлоном. Анда мен не кылышым керек? Ооба, мына мен келген адамды Кудайдан адам эмне суранат? Ден соолук суранат. Кырсык болбошун суранат. Ишинин бир оңолушун суранат. Жолунун ачылышын суранат. Бакыт суранат. Байлык суранат. Аны сен тиленип суранып атып ала албай койдуң го. Намаз окудуң, даарат алдың, ажыга барып келдиң. Ала албай койдуң го, бакыт деле жок. Байлыгың болсо, мына президенттер качып кетти. Бийлигиң жок. Ооматың жок. Уят болдуң. Кем болуп атат бар дүйнө? Арыстан алай бере алабы аны десе, ооба. Арыстан алай эмне кыла алат дегенде, ошо ааламдык сабак өтүп атып, ал пендени өстүрүп, периштелик сыпатка, улуулук сыпатка өткөрүп атат. А Кудай аны кылган жок да, эски Кудай. Көрдүңүзбү? Жаңы Кудай тирүүлөй бир адамды кийип алды. Анын сөзү, анын аң сезими, анын түшүнүгү, анын пейили, анын энергиясы мына иштеп атат. Аалам күчтөрү, табият күчтөрү, ыйык күчтөрү Арыстан алай сага кызматта күнү түнү отчет берет дейт. Мына мен сүйлөп атам. А сизге энергия өтүп атпайбы? Буту колуңуз чымырап атпайбы? Аны ким жасап атат? Аалам күчтөрү энергия болуп кирип атат. Анткени ал Арыстан алайга кызматта. Караңыз. Мына сиз Кудайдан тиленгенде ошентип денеңиз чимиреди беле? Жок. Түшүнүүңүз өстү беле? Жок. Жаңы Кудай Арыстан алай дагы не кыла калат? Өлүм сырын тапты. Өлбөстүккө өткөрө алат. А Кудай сени өлтүрүп тынган. Өлүм сырын кантип тапты Арыстан алай? Керек болсо рак оорусунун дартын тапты. Пайда болушун тапты. Кысылуудан, кыжаалатчылыктан, энергия менен тело кейлигишпегенде, жуурулушпаганда эле адам ооруйт экен. Аң сезими пас болот экен. Кысылганда, кыжаалат болгондо мен бакырып өкүрө берсем үйдө деле эч ким калбай калат да. Чарчайт. Квартирага бөлүнүп алат бала чакаң деле. Ансыгандай сен кысылып кыжаалат боло берсең, периштелериң качкан. Кутуң качкан. Мына Арыстан алай сүйлөп атканда ошол качкан касиетиң жайгашат болуп атат. Ошентип сен адашпа. Кел, илимди ал, өз өйдөлө. Арыстан алай байлык береби? Ооба. Сен акка жыгылсаң, ааламдык кызматың аткарсаң, акча сени байырлайт. Акча өзү ак. Бул жердин куту. Энергия. Акча да өзү энергия. Мына, эмнеге тиги байлар кыйын болуп жүрөт? Анткени чөнтөгүндө акчасы болгон үчүн духу бийик болуп жүрөт. А бирөөлөр басынып жүрөт, чөнтөгүндө пулу болбогон үчүн. Акча дагы өзү ак. Сен ошо акка жыгылып, акка өссөң, ааламды карай өссөң, акча сени байырлайт. Бай болосуң, ооба. Сенде касиет болсо, анан каражат келет. Акты жаныбарга кыргыз буйрубайт, буюңду деле ак деп айтпайт. Боз үй дейт. Ху ит. Кысыл ат. Аттын агын дагы боз ат дейт. А акчаны ак деп атпайбы? Алда акка иштеш керек эле, да бир өз ордуна иштеш керек эле. Мына бай болгоң келсе сен касиетиң алсаң анан каражат келет. Касиетти болуп атат. А сен касиетиң кечкенде акчаң сага азап алып келип атат. Сенин касиетиң учканда баракчаң сени аңга түшүрүп атат. Касиетиң учканда акча үчүн иштесең, анда арам ишке чалдыгып атасың.
Акчаң сени азгыргандан башка пайдасы болбой атат. Караңызчы. Ал ак болгон үчүн сен карагаш дегенде ал сени азгырып атат. Тетирсинче кара ишке. Ак болгон үчүн аалам күчтөрү да сен тетир жүрсөң не кылат? Сени жаман ишке жүзүңдү карартат. Анысы кандай акча ошол сен тетир жүргөндө, тетир иштеткенде сени азапка салып атат. Ошондон качып атасың, ошондон өлүп атасың. Мына урматтуу журтум. Мен ыраазымын ошо кыргыз болуп жаралганыма. Теңирдей тегиз, калыс болгонума. Күндө ошол теңир этапка калыптанганыма. Элди калыптандырып баратканыма. Ошон үчүн кыргыз ааламды сактап калат болуп атпайбы миссиясы? Орус адамзатты сактап калыш керек. Америка табиат сактап калыш керек. Кытай майда түйшүктөн адамзатты куткарыш керек. Ошондо 4 мамлекет өзүн сактап калса, дүйнө сакталат. А кыргыз ааламды сактап калат деп башым катчу дедим го. Анан кийин жеңил таап алдым ал нерсени деп. Мына ааламдын ролун аткарып атсак, анан сакталып калды да. Ааламдын ролун кыргыз аткарат турбайбы? Арбай. Же ошол биз ойлоп жүргөн аалам адамга тагдырын ким буйрут десек арбай. Арбайдын ролун адам аткарат турбайбы? Арбайга адам айланса болот турбайбы? Бир суу, бир тамчы суу айланып атпайбы балага? Анын да өлчүсү өлүп, кандайдыр бир жарактуусу гана. Анысы кандай да азыр жаңы доордо өлчү адам өлөт дагы, өскөн адам арбайга айланат. Тиге адамга айлангандай, сен арбайга айлан. А жаның бары бир арбайга айланган го. Эми азыр тирүү арбайга айлан. Мына, демек кыргыз ааламдын ордун аткарат. Ааламды сактап калат деген ушу экен да. Аалам бул арбайдын ролун аткарат. Анан арбай калыс арбай тегиз арбай сот Мына кыргызда ошо сыпат болгон. Өз баласын тескеген го, сенин барыңан жогуң. Сен мени уят кылдың деп. Баласын, атанын сөзү ок да. Караңыз. Арбай эмне кошомат кылабы? Арбай же Кудай улутка бөлөбү? Бөлбөйт да. Кудай периште ушак айтабы? Жок, энелер ушак айткан эмес го башатта. Кудай арбай эмне сөзгө турбай коёбу? Ал киде айтетеби? Жок. Көрдүңүзбү, сиз ошон үчүн улуулукка өтүңүз. Арбайлык сыпатты өзүңүзгө калыптандырыңыз. Кудайлык сыпатты өзүңүзгө калыптандырыңыз. Кудай эмнеси менен касиеттүү? Кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Кыргызда Кудай арбакка койдум деп ишеним берип кечирип салганбы? Өз башы менен кечип атайын деп башынан балягын алып салган. Арбайларга ишеним берген. Алар анан ишеним берсең анан тескейт да. Арстан алай. Сиздин оюңуз менен дүйнө тегеренип тегизделет деп ааламдан берилет. Сиз эч ким көрө албаган, көтөрө албаган, аткара албаган бийликке отурдуңуз. Караңгыда тактыга отурдуңуз. Сиздин керемет куралыңыз, улуу күчтөр эч качан эсиңизден чыгарбаңыз. Башкалар жана 30 000 армиясын топтоп алып анан учение кылса, биздин ааламдагы күчүбүз заматта жетет. Мына энерги өтүп аткан кезде, мына эфирден, телефондон, Турциядан кыздар чалат, кыргыз. Ошо жакта иштеп жүргөн. Россиядан балдар чалат, ооруп калдык, байке кичине энерги өткөрүп коебузбу, уктук эле. Телефондо ошо замат. Уктап калдык, эртесин жакшы болдук, жолум ачылды, духум көтөрүлдү, өзүмдү жакшы сезип калдым байке. Мына. Ошентип анан жаңы Кудай арстан алай. Эми Кудай десе эле биз такыр эле бир жегич, кыйраткыч, талкалагыч күчтү элестетпешибиз керек экен. Атаң Кудайың дегендей, Кудай өтө жөнөкөй экен. Кудай өтө аң сезими бийик экен. Кудай ошо кечире билет экен. Кечирет деген сыяктуу эле. Ошентип жердеги адамды андай
касиет бербесе, ааламдан бир энергия алуу бир нерсе келсе, жерди көтөрө албай талкалап салмак. Эне сыпатка өткөрөт экен ал адамды биринчи. Энергиялуу кылат экен, кечиримдүү кылат экен, мээримдүү кылат экен, калыс кылат экен. Анан сиздин оюңуз менен дүйнө тегеренип тегизделет дейт. Сиз оксуз дейт. Ок деген эмне? Асмандын, жердин, батыш чыгыштын огусуз. Арбайлардын, адамзаттын дейт. Ок деген бир нерсеге айланат да, мына сааттын деле 3 стрелкасы секунд, минут, сааты бир окко айлангандай эле. Ок демек Кудай да, энергия да ошол. Сиз отсуз дейт. Теңирдин отусуз, энергиясыз. Арстан алай, сиз элчиликти теңир купулуна толгондой аткаргандыктан теңирден сизге боштондуктагы теңирдин оту, энергиясы берилди. Отсуз, сотсуз, жомоксуз. Мына мен соттойм. Эмне аркылы? Айтканда ошол табият аркылы. Анан мына бүгүнкү күндө мен 3 нерсе көрүп атам. Баягы түш аян деп коем. Жатсам, криминалдар бар экен да. Криминалдар мындай бир төштө, мындай дөңсөдө үйү бар экен. Анан Кылыч деген бир инилерим айтып атат. Байке, муну түнү менен талкалап алсак, эртең булар көбөйүп кеткидей экен дейт. Анан мен андан мурун айттым эле, бул арбайларга мына могу шайлоонун астында биргелешип алды эле го. Атамбаев, Жээнбеков, Сапар Исаков дегендер. Ана мен ошол тобума айттым. Биз тескеп, тегеретип дүйнөнү соттойбуз да. Мен буларды тытыштырып койдум, тиштештирип койдум деп, анткени ошо ааламдан так берилет. Тиштештир деп. Анан ошондо эле анан ошол түш аянды көрдүм. Ошентип криминал деген бул уурулар, жана кара адамдар, кескилер, кадимки эле криминалдар, мына ошолор эми, мисалга криминалдар отурса, спецназ барып туруп эмне кылат? Дымовой шашкени ыргытат. Камаганын камайт. Сопротивление көрсөтсө атат. Ошо сыяктуу кырсык башталды. Ачыгын айтайын, болоор. Атамбаевка мына мен ушул ааламдык илим боюнча кирейин деп барсам, кат жазсам, мени Жантөрө Сатыбалдиев кабыл алды. Ал кезде аппарат жетекчиси эле. Анан түшүндүрөйүн десем, түшүнө алган жок. Андан кийин ааламдан байланыш болду. Атамбаевдин Абдылдаевка жоолуккан укугу жок деп. Карасаңыз, кандай барып баалайт. Атамбаев президент, а мен жөн эле бир жаранмын. Президентке кандидатурамды койгом ушу аалам илим үчүн. А бирок ааламдык күчкө, ааламдык законго, ааламдык ишке, ааламдык адамга эч бир каршылык жок бул пендечилик жашоодо. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Ошондой маалымат болду. А эмнеге дегенде, эгер Абдылдаевка Атамбаев жолукса, анда арыз арманын айтып, арбайларга отчет берип коймок. Бул элдин алдына отчет берет, делди. Демек соттолот ал киши. Бул болуш. Азыр да эчтеке боло элек. Ал киши үчүн. Мына Жантөрө Сатыбалдиев кайда? Бул чындык. Ошентип криминалдар азыр жоюлуп атат. Андан кийин түшүмдө айылыма барат эмишкемин. Айылыма барып, улуу кишилерге шерин уюштуруп берет экенмин. Анан орто жаштагыларга келсем, бир фундаменттин ичинде экен. Жана айылда бир фундамент куюп коет, ушу бир 80-90 сантиметр, 60-70 кыл. Ошонун ичинде айылдаш жаш балдар. 20 жаштан бир 40 жашка чейинкилер. Анан аларга шерине кылып берейинби силерге десем, жок байке, бизге улак тарттырып бер дейт да. Анан эле улак берген эмиш экен, улак коз экен. Жанагы кой туутка барчубуз да биз. Ошол
10 күндүк 15 күндүк кичинекей жөнү чыккан ошондой коз экен. Анан аны ошо фундаменттин ичинде туруп эле тытып атат. Баягымдай ары жултушуп, бери жултушуп. Анан бул эмне деген сөз дегенде, эгер түшүңдө кой көрсөң, аны айдап жүрсөң, бул адамзат болуп берилет да. Ошондо эгер айылың түшкө кирсе, бул аалам болот. Ааламдык күчтөр адам ортодогу карапайым элди тытып атат десек болот. Бирөө ооруп, бирөө кырсыгып, бирөө кыйынчылып, же өлүп кетпей, же өсүп кетпей. Мына караңыз, азыр ошол болуп атат адамзатта. Ааламдык күчтөр, арбайлар, периштелер, дегеле инопланетандар ошентип адамды өстүргөн атат, же өлтүргөн атат. Анан кайра бир күнү дагы ошо түш аян көрөм. Белый деген биздин Атбашта бир бала бар. Атбашлыктын баары эле Белый дейт, тааныса. Аты Белый өзү. Аты башка болсо керек. Анан бая Белый деп калганбыз. Мен менен тең түш, менден улуураак. Ошо түшүмө кирет дагы, анан аны Атамбаев Атуугай деп аткан экен. Бүгүн чечим чыгарса, эртең атып салат экен. Анан мен актоочу экенмин. Актап калат экенмин ал адамды. Деги эле ошо менин кесибим актоочу экен, ак адамдар үчүн. Ошондо азыр ак адамдарга өлүм сыноосу кутулду десек болот. Ошол ак адамдар азыр өтө көп ойгонду ошо Кыргыз жергесинде, дүйнөдө дагы. Ошолордун иши жүрүп атат. Мен көрүп атам ошо бизден эме жердеш катары, тааныш катары, бизнесмен катары кээ бир адамдар ошо тыйын сурап келет, аз эле бир 20-30 миң сом. Москвага учуп аттык эле. Анан ошо жака барып иштейт элем, анан барганда пулуңузду салып ийет элек, анан билет кымбаттап кетиптир деп. Анан ушу жакында мен мындай ооба деп угуп, анан тааныгандарды, бул жетип эле, кой жардам берип коеюн, иш оңолуп кетсин деп мээрим төгүп, кээ бирлердин ушу көңүлүнө, пейилине карап жардам берем да. Анан ошондо ак адамдар ошо Москвага барып иштейби, кыскасы жол ачылып атат. Ак адамдар азыр өсүп атат. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, сиз акка айланыңыз. Ак деген түшүнүк бул ааламдык күчкө. Жана касиетиң болбосо сени Теңир тентиретет, касиетиң болбосо ата тегиңдин арбагы сени кеселдетет. Касиетиң болбосо тапканың тойго эмес жолго кетет. Касиетиң болбосо эгинин кесел эмгегиң бекер болот деп какшап атканым ошол. Касиет деген бир улуулук сыпат. Биз чыныгы дүйнөдөн келгенбиз. Чыныгы дүйнөнүн мыйзамын ушул табият жашоосуна коюшубуз керек болчу. Ошо чыныгы мүнөз бизде болуш керек эле. Ошо чыныгы күчтөй сыпатка өт. Чыныгы күчтөй кызмат кыл. Анткени чыныгы дүйнөдөн сени бул дүйнөгө кызматка жөнөткөн. Энергиядан жараткан, нурдан жараткан, көрүнбөгөн күчтөй сенин энергияң бар. Мына көрүнбөгөн күчтөн адам жаралганынын далили. Көрүнөм мен көрүнөм. А бирок көрүнбөгөн күчтөн жаралганым. Энемдин курсагында мен топодон жаралган жокмун. Мен ылайдан жаралган жокмун. Анам мага жан салган жок. Мен энемди ушул уктап жатып Аксайда төрөлгөм мен. Бийик тоодо. Бул ааламдан да берилет. Арыстан алай атадан бүткөн эмес, нурдан бүткөн деп. Энеси жөн эле бир себеп менен төрөп койгон деп. Эми ааламдык билдирүү бул. Анысы кандай? Сиз дагы ошо нурдан жаралгансыз. Ошо көзгө көрүнбөгөн күчтөй сенин энергияң бар. Муну мен такай айтып жүрөм, бул анткени формула. Кодуң бул. Батасың тийип атабы? Бирөөнүн назары тийип атабы? Алкышы тийип атабы? Каргышы тийип атабы? Сөзү көзү тийеби? Мына менин энергиям өтүп атабы? Көрдүңүзбү? Ошо сыяктуу күчүң бар. Ошо сыяктуу сени кызматка буйруп келген. Ошон үчүн кыргыз Кудай деп айтсак болот. Кыргыз бул арбай деп айтсак болот. Кыргыз бул ангел деп айтсак болот. Кыргыз бул 40 кыз, периште деп айтсак болот. Эгер өзүн тааныса. Ошо кызматыңыздарга өтүңүздөр. Бул мен деген сиз кайра көчүрмөсүз. Бир адам жол баштайт, улуу жол башчы, калганын аркасынан кетет.
пайгамбар чыгыптыр деген бир тыйын азырчы. Адам Кудайга айланат. Адам жаратуучуга айланат. Адам улуулукка калыптанат. Ошентип мына кыргыз дүйнөнү бийлеп атат. Евросоюз жоюлуп жок болот. Анткени адам боштондукка чыгыш керек. Кемчинин мамлекети да жоюлат. Себеби ал рамкада кармап атпайбы? Боштондукка чыгат. Кыргыз дүйнөнү башкарат. Дүйнөнү кыргыз кылып тынат. Дүйнөлү кыргыз болот же кыргын болот. А кыргыз болуу дагы бул өзү кыйын иш. Сиз кыргыз эмессиз азырынча. Бу жерден так берилет. Арстан Алай чыныгы кыргыз деп жылдыздардан буйрулду депчи. А чыныгы кыргыз бул арбай болуу. Ушулуу сыпатка жетүү. Ошол жоопкер болуу, өзүн жоопкер сезүү. Мына ошентип болушун айтыш керек, урматтуу болуучулар. Бул эски бийликтин сезону 2020-жылы бүтөт. Ага чейин шашпаңыздар, өсүңүздөр, өйдөлөңүздөр, даярданыңыздар, калыптаныңыздар касиетке. Aalам эч качан жалган айтпайт. Ааламдык мыйзамга эч ким каршы келбейт. Каршы тура албайсың сен. Сен азыр өзгө күчтөрсүз өзүңдүн алсыздыгыңды бил. Ошо арбайлар, ошо Кудай, периште, кыскасы өзгө аалам күчтөрсүз сен алсызсың. Алар сени ошо улуу сыпатка отур деп атат. Пендечилигиңен чык деп атат. Бул өтө жакшы. Мына урматтуу улуу журтум, болушу. Ошондуктан сиз өзүңүздү пендемин, мен байкушмун, мен жесирмин, мен жетиммин дебеңиз. Мен улуу энергиянын ээсимин деп жашаңыз. Мен улуу күчтөй сыпатка ээ болом. Менин сыпатым жаратуучу периште, улукман периште деп өзүңүздү биринчи жаратыңыз. Өзүңүздү биринчи жасаңыз. Өлүм жок, оору жок менде деп, ооматым бар менин деп. Кырсык жок мен үчүн, жөн эле ал бир кызмат кылыш үчүн кырсыктырыптыр мени деп кийин түшүнөсүздөр, бул чындык. Ошон үчүн келиңиздер, илимиңиздерди алыңыздар, улуулукка өтүп алыңыздар. Эртең кеч болуп калат, себеби өлүм сыноосу келип калат. Анан ак адамдарды басынтпаңыздар. Бирок ал өзү Теңирдин куту, ошон үчүн жер жашоосунан бери ордун таппай атат. Адамга аярлап мамиле кылыңыздар. Аны басынтпа. Бирөөнү кордогонуң, сен Кудайды кордогонуң. Бирөөнүн көңүлү Кудайдын көңүлү. Аяр мамиле кылыңыздар. Анын касиети, ичиндеги энергиясы жана ичим ооруп калган оокат буйрубайт дегендей чарпып коюшу мүмкүн сизди. Улутка, динге бөлбөңүздөр, жыныска бөлбөңүздөр, жаман жакшыга бөлбөңүздөр, жанына карап мамиле кылыңыздар. Бирөө сени кырсыктырды, сен рахмат айтасың кийин ошогочу. Себеби Кудай өсү келип жактынан бир койбойчу, сен акчаңды алып албайт. Бирөө аркылуу кырсыктырат. А сен кырсыккандан анан изилденесиң, кырсыкпасаң изилденбейсиң да. Кыргыз эми гана жолун табат. Анткени улуу Кудай арбай ордун аткарыбынан ошо менен рахаттанат кыргыз. Башкадан рахат таппайт кыргыз. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Мына ааламдык сөз айтылып атат. Ушул сөз көчөдө, бийликтегилерде, ырларда ырдалып калды. Мен ыраазымын. Ошо кызматыма. Жаман сөз айтылса, ошол эле чөйрөдө ошол боло бермек да. Кыргыздын баары саясатчы болуп кетти дейт. Эми ошону көрүп атса, ошол сөздү сүйлөйт да. Жана ошо жакшы аба менен дем алайын дегендей, бир жакшы адамга жакындайын дегендей, бул ааламдык сөз айтыла берсе, ошол энергия иштейт. Эски түшүнүк менен жашаган адам, ошол эл, ошол жер кырсыктайт. Ошондуктан жаңы түшүнүк өтүңүздөр. Кырсыктан кутулуңуздар. Мына эски кайсы үй бүлө кырсыктайт десең, майда түшүнүктөгүлөр. Кайсы адам жамандык кылып атат десең, майда түшүнүктөгү. Ошон үчүн жаңы доордо эски түшүнүктөгү адамдын баары өлөт. Себеби анда барып туруп эски түшүнүк болсо, анда бейиштеги жакшы жашап аткан адамдын акчасын ортайт, көңүлүн ортот да.
ага барып жаман сөз айтат, көңүлүн оорутат да. А жаңы доордо бирин-бири ушу Кудай катары, бирин-бири арбай катары, бирин-бири периште катары көрүп калыш керек да. Демек өсүп кутул. Болбосо аалам күчтөрү сени жанагы улак тарткандай тартып, эсиңди одарып, өспөсөң анан сени же бадалбакка, же ит-битке айлантып, табияттан оордуңду жоюп коет. Аалам күчтөрү кызматта. Ошон үчүн мен ойлондум. Алла деле кыйналган эмес турбайбы? Ал 8-чи риятта бир буйрук берип койсо арбайлар иштейт турбайбы? Мына мусулмандар айтып атат, ооба бир Алла чечет депчи. Ооба чып-чындык булчу. А бирок Алланын астында аалам күчтөрү бар. Ошонун баары ошо Аллага баш ийет. Анысы кандай азыр Алла Арстан Алайды кийди энергия катары. Арстан Алай бийик түшүнүгү менен ойлонуп койсо эле аалам күчтөрү иштеп атат ошону. Азыр сен жашай бересиң, бирок эскиче жашооң жок. Анткени аалам күчтөрү ал жолду жаап койгон. Сен күн көрө бересиң, оокат боло берет, бирок эскиче бүт. Өлүп деле кетпейсиң, бирок кыйналып, кысталып каласың. Мына ошентип бир окко адам айланат. Бир ошо Арстан Алайга, окко, кыргызга. Кыргыздын 70% окутуучу болот деп берилет. Качан калыптанасыздар сиздер? Кошомат кылып жүрөсүздөр, уят го. Жалган айтып жүрөбүз. Ой, эртең жаныбыз асманга барат. Эртедир кечтер. Ата тег арбайга не деп жооп беребиз? Кошомат кылдым деппи? Курсагым тойго салбай ошо бир калп айттым деппи? Жалган айттым деппи? Кел элди ойготолу, сооротуп уктатпай кел, андан көрө ойготолу. Бул чындык да, улуулук өткөрөлү. Ошон үчүн шайлоо өңөсү жалгон болуп атпайбы? Жалган адамдар келип алып анан жалган жака тартып атпайбы? Бул көктөн буйрулган адамды көктөн буйрулду журт атасы деп. Ол адамзаттын атасы деп. Кыргыз өлкөсүн түптөйт дүйнөгө көчүрөт деди. А жердеги адамдар жөн эле таанып келиш керек. Шайлап эмес, таанып. Атаңды сен шайлайсыңбы? Шайлабайсың да. Апаңды сен шайлабайсың да. Сен тааныйсың да, апам ажырашып кетипсиз деп мисалга. Ата деп таанып келесиң да. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, өзүңүздөрдү тааныңыздар. Сиз кул эмессиз, ушуну эсиңизден чыгарбаңыз. Сиз пенде эмеспиз. Эгер кулмун десең, кулдай түшүнүк бере берет Кудай. Арбай. Оозуңарга алба кылалым, биз кулбуз деген сөзүңөрдү. Пендебиз дегенде сөзүңөрдү оозуңарга. Силер периштесиңер, силер улуу. Жок эле дегенде мен улуумун деп жашачы. Мына мен улуумун. Ошон үчүн улуу сөздөр оозума келет. Улуу ишти Кудай буйруп атат. Мына улуттарды бириктиргенге, кыргызды ойготконго. Мен улуу кыргызмын деп жүрөм өзүмдү. Мен пендемин, же мен улутмун деп те жашай албайм. Мен улуу күчмүн деп жашайм. Көрдүңүз, ошого жараша сиз улуу болсоңуз, сизге уча тартабы? Колмун дебеңиздер, жардымын, жесирмин дебеңиздер. Сиздер толуксуздар, сиздер Кудайсыздар. Арбайсыздар, сиздер кереметсиздер, сиздер жаратуучусуздар. Силер улуу дүйнөнүн ээсисиздер. Ааламдан келген өкүлбүз, мына далилдерибиз, дастандарыбыз, ааламдык байланышыбыз, ааламдык түшүнүгүбүзчү. Ойгон кыргыз, ойгон, өсүңө жакшы. Жаныңды ал, ден соолугуңду ал. Куткар мына, Арстан Алай куткар. Куткаруучу. Не деген керемет иш. Кыргыз адамзатты куткарып кетет эртең пендечиликтен. Кайталанма жашоосунан, кыргын сүргүнүнөн куткарып кетет. Биринчи талкалайт, анан жакшы үй салат го, эски үйдү деле. Биринчи талкаланат, анткени пендечилиги талкаланыш керек. Анан издейт кыргыздычы. Мына дүйнө эли Кыргызстан таркаганбыз деп атат. Эми табат. Тегине кайтат, түбүнө кайтат, башатка кайтат. Ага биз дайым болушубуз керек. Кичине убакыт өтүп кетти. Ушу бир 3-4 суроого жооп кылайын.
Саламатсызбы ата-бабаларыбыз өткөн заманында теңирчилик менен жашап, маданиятыбыз теңирчиликке негизделип кеткен. Ислам динине кирип келиши менен теңирчилик маданиятыбызга терс таасири тийгиздиби дейт. Эми динди деле жаман дебешибиз керек, көп кырын көрүшүбүз керек. Дин керек болсо бизди окутту деп да түшүнсөк болот. Чочутту деп да түшүнсөк болот. Бизди чыйрыктырды, бышырды десек да болот. Рухуй жан дүйнөбүздү өстүрдү десек да болот. Азыркы теңирчилик деген теңир этабына жетүү. Сен теңир этабына сен дүйнөнү тескеп атсаң, каякта ал динди кеп каласың. Сен сыйкыр касиетти иштетип атсаң, каякта сыйынууну кеп каласың. Ошондуктан оозуңуздарга ушу динди албай деле койсоңуздар болот. Көңүлүңүздөргө албай деле калсаң болот. Бир баланын оокатын окшоштуруп койсоң болот. Бир этап экен, бир эволюция экен депчи. Бир апенди чалыш адамдар талак бериптир деп кийин күлөт элчи, кийин көчкө тээ ойнойт. Эл өскөндө биз да эволюцияга байлапсыңар го силер депчи. Көчкө тээ ойнойт. Жаман уялып калат алар. Мен көчкө тээ эле ойномокмун. Койчу депчи. Тапчы мага көрдөн бейишиңди, тозогуңду таап берчи, бир мындай техника коелу, жүрүп өлгөндөн кийин же бале деп. Көрдүңүзбү? Ага маани деле бербей коюңуз. Мени ойготту. Эгер бир жаманды көрбөсөң, жакшыды көрбөйт элең да. Теңирчилик деген бул өзү болуп көргөн эмес. Бул теңирчилик деген эски бир түшүнүк. Теңирчилик деген теңир этабына жетүү. Теңир деген Кудайбы? Мына, мен жаңы Кудаймын, мен сага энергия бере алам, мен сага сабак бере алам, мен багыт бере алам, мен өлбөстүккө өткөрө алам деп сүйлөп атпаймынбы? Теңир Кудайдын кереметинен да мен күчтүүмүн. Анткени мени кийген, жаңыча берип атат. Ал асманда туруп ишарат кылса түшүнмөппүз. Адамды кийип алып иштеген атат. Жөнөкөй эле мындай келип, багытыңды, жолуңду таап, жөнөкөй эле бир жөнөкөйлөштүрүп коюптур Кудайды десек. Мына көрдүңүзбү, ошол теңир этабында. Анан энергия иштеп атпайбы эң башкысы? Мына арбайлар иштеп атат. Мен сүйлөгөндө адамдардын айыгып атканы рас. Эстеп атам дегени, чымырап атам, уктап атам, буту колум тырылдады дегендин баары чындык. Ошондуктан көңүлүңүздөргө албаңыздар. Мен мисалы көңүлүмө албайм. Майлы сыйынса сыйына берсин. Ал түбөлүктүү эмес. Бир күн бул деле болбогон жол экен дейт. Суранса сурана берсин. Баары эчтеке таппайт, баары бир илимге келет. Бул чындык. Убактысын эле энергиясын эле коротуп атат. Башка эчтеке болгон жок. Эски бир ишени менен чыга албай атат. Эски түшүнүгүнөн чыга албай атат. Пендечиликтен адам чыга албай атпайбы? Ошо сыяктуу эле бир пендечилик жашоодо болгон. Ал азыр пендечилик жашоо бүттү да өзү теңирчилик деген. Арбай инопланетан деген жашоо башталып атса, арбай сыйынабы? Арбай сыйкыр иштетет, арбай калысты, арбай тескебейби? Ошон үчүн диний рухуй өскөн жерде кыйроо болуп аткан ошол дүйнөдө. Анткени инопланетандардын, аалам күчтөрдүн көңүлүнө эч туура келбейт дейт алар. Анткени алар духовный өскөн адамды жакшы көрөт дейт. Ошон үчүн кыргыздын духу, дух, мына таластыктарда эле дух керек. Кайтпастык керек. Мына ошолорго иштеп берет. Ошон үчүн кыргыздын духу туура келет. Эгер сен духуң болбосо, духтар да иштебейт ааламдагы. Бакылдасаң анан алар иштешет. Сен агарсаң анан алар иштешет. Ошон үчүн көңүлүңүздөргө албаңыздар. Бионур энергия менен дарылаган адамдар кайра энергияны кантип толуктайт? Энергия өзү чексиз. Энергия тегерегиңде. Тетирсинче ошо энергия чыгарып турсаң, жаңы энергия өзүнөн өзү келип турат. Өзүң жеңилдеп каласың. Энергияны кантип чыгарасың дегенде билгениңди сүйлө. Ушу телефондон энергия өткөр, өтө жакшы. Ошондо өзүңө да өтө сонун баягымдай трансформатор сыяктуу болуп калат да адам. Токту айылга берет, бияктан чоң ток алып турат дегендей. Энергия өзү толукталып турат. Кыргыз улуту пайгамбардан да улуубу? Пайгамбар не болуп калыптыр? Пайгамбар пендечилик жашоодо пайда болгон. Ал пенде. Жана 6 катын алып, анан келинин алып, анан палекет болуп дегенде пенде кылат да анычы. Айланайын урматтуулуу журт. Кыргыздын пайгамбары ар бир айылда болгон олиялар. Астык айткан Калыгул деген атабыз, Арыстанбек деген атабыз. Не деген бул керемет?
Бүгүнкү заманды сүрөттөгөн. Ал ошол кезге эле тартип киргизген. Ооба, касиеттүү адам, бирок кабарчы эле адам болгон алчы. Мынткиле анан тигинткиле деп эле. Ал ошол чөйрөгө эле берген. Ал пендечилик жашоодо демек ал пенде да. Азыр периштелик заман болуп атса анан кантип анан кыргыз ошого теңейсиң? Анда кыргыз ошого батат эле да, батпай койду го кыргыз. Кыргыз улуу. Бир ыр жазган экен. Алтын доордун элчилери алгыр куштай болуп келчүлөрү, улам өсүп жетилели түшүндүрүп берчүлөрү, эскертели жеткирели, оордун билип келчүлөрдү. Ар ким өзү билип калса, кереметти сезип алса, билгендери каза берет, илимди өзү таба берет. Өз милдеттин аныктаса, бабалары аталарга жага берет. Алайдан ай нуру бу ушундай экен. Эмки шайлоого барасызбы дейт. Эмки шайлоо болбойт. Ушуну жакшы билип алыңыздар. Эл өсүп кетет. Ушуну жакшы билип алыңыздар. Карапайым эл өскөндөн эч ким ооздуктай албайт. Сиздин илимге дүйнөлүк окумуштуулар кандай карашат? Дүйнөлүк аалымдар менен сүйлөшүп көрөсүзбү дейт. Кыргызда аалым бар. Чубак ажы, анан дагы бир Нарматов. Мен аны аалым дебейт элем, мен аны котормочу деп эле айтат элем. Аалым деген адам бүт мынандай анализдеген адам болот. Бекер атап алып атасыздар. Силер алар котормочу. Кыргызы жокко чыгарып атпайбы? Анан дүйнөлүк окумуштуулар аргасы жок. Дүйнөлүк окумуштууларга бай мамлекеттерге азыр кишен салынды. Эч жакшылык болбойт. Жакшылык эчтеке деле ачпайт. Бул ааламдык ачылышка жердик адамдын акылы жетсе эмдикче ачып коймок да, ача албайт. Тагдырга ишенесизби? Тагдырга мен ишенбейм. Тагдырды адам өзү жаратса болот. Тагдыр сенин түшүнүүңө жараша буйрулат. Мени тагдыр буйруп койду деп эле мен эски жашоомду жашабайм. Мени тагдыр буйруп койду деп эле бир паляга байланып алып мен паланчаны туудуруп коюп эле жашабайм. Анткени менин кызматым ал эмес. Оорусун да ооматында адам өзү жаратат. Уурусундагы ушагында адам өзү жаратат. Адам өзү жаратат. Ошон үчүн түшүнүгүң бийиктесе, тагдырың да алмашып кетет. Керек болсо күнөөң кечирилип кетет. Акчаны туура пайдалануу боюнча айтып берсеңиз. Убакыт байып калды, урматтуу журтум. Ошентип кыргыз касиети менен дүйнөнү башкарат деген бүгүн тема болду. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Ошо биз Кудай деп ойлоп жүргөн арбайдай эле керемет касиети бар. Арбайлардын укугу бар, жан алып жан салууга. Арбайлардын укугу бар, мамлекеттерди чабыштырууга. Арбайлардын укугу бар, ар кимдин деңгээлин көтөрүп, эч нерсеге баш ийбей турган деңгээлге жеткирүүгө. Жана революцияда адам жөн эле бир башка бир күч кийип кеткендей чуркаганы, өзгөргөнү. Ошондуктан адамзатты ата тег арбай башкарат. Ошо арбайдай эле кыргыздын укугу дагы болгон. Ошону унутуп калган, ошону пайдалана албай калган. Келиңиздер ошо башатка кайталы, улуулукка калыптаналы. Мен пендемин, мен кулмун дебей. Мен улуу күчмүн. Мен улуумун. Мен көрүнбөгөн энергиядай күчтүүмүн. Мен дүйнөнү тегеретип тескейм. Менин жаңы доордо оордум ошол. Мен адамзатка багыт берем. Мен жана 30 секунд ата жолунан пата берсем, мен мына 200-чү эфир чыгып атат бүгүн. YouTube'дан, Facebook'тан карасаңыздар. Мына багыт берем деп сиз өзүңүздү жаратып, ошо жоопкерчиликти аткарыңыз. Ааламдык кызматын мына ал жерде адам билбесе, аткарбаса кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ааламдык кызматыңды, мына мен ааламдык кызматымды аткарып атам. Менде кырсык жок, менде бейиш. Мен адамзатка дагы, Аллага дагы, абага дагы, арбайдын астында дагы жүзүм жарык. Сиздин ата тегиңиздин арбайдын ишаратын, аманатын гана сизге жеткирдим. Мына урматтуу журтум, энергия коротпоңуздар, убакыт кетирбеңиздер.
кырсыгып кыйналып чарпылбаңыздар, келип табыгы илимиңиздерди алып жолуңуздарды таап алыңыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ар жуманын 2-4 күндөрү кечки саат 8-де түз эфирден жолукканча көкүрөгүңүздөгү муздар, кыштар, кырс мүнөзүңөр, эски түшүнүүңүздөр кетип, көкүрөгүңүздөрдө жаз, бейиш, жакшылык байырласын.